Баарыңарга салам. Бүгүнкү видеодо англис тилин үйрөнүүдөгү эң пайдалуу 10 YouTube канал жөнүндө тагыраак айтып берем. Эгер англис тилин үйрөнүп жатсаң, бул видеону сөзсүз сактап кой. Бүгүнкү видеодо мен өзүм катталган, студенттериме сунуштаган жана чындап пайдасы тийген эң жакшы 10 YouTube канал менен бөлүшөм. Бул каналдардын жардамы менен грамматиканы, сөз байлигыңызды көбөйтүп, сүйлөө эрежелерин жана IELTSка даярдык көрсөңүздөр болот. Анда баштайлы. Эң биринчиден мен өзүмдүн YouTube каналымда Bill English сунуштайт элем. Анткени англис тилиндеги татаал темаларды, сөздөрдү, грамматиканы, ошол эле экзаменге кандай даярдык көрүш керек маалыматтар көбүнчөсү орус тилинде берилет. Ал эми кыргыз тилинде сапаттуу түшүндүргөн каналдар азырынча өтө аз. Ошолордун санын толуктаганга аракет кылып жатам. Бул каналда болсо мен ошо англис тилиндеги татаал темаларды жөнөкөй кыргыз тилинде, жалпак тилинде түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Грамматика, сүйлөө боюнча практикалык кеңештер, IELTS сынагына даярдык боюнча кеңештер жана англис тилин кантип эффектүү үйрөнүү керектиги боюнча видеолорду чыгарып турам. Эгер сиздерге ушундай контент керек болуп жатса, сөзсүз катталып, комментарий жазып, колдоп коюңуздарды суранам. Экинчи канал English with Lucy. Бул мен эң көп сунуштаган каналдардын бири. Эгер сиздерге британ акценти көбүрөөк жакса, көбүрөөк түшүнсөңөр, анда сөзсүз ушу каналды катталып алыңыздар. Люси өзүнүн видеосунда грамматикалык структураларды, айтылыштарды жана англис тилиндеги көп жаташкан темаларды абдан жөнөкөй кылып түшүндүрүп берет. Үчүнчү канал Каро Кованс, эгерде туура айтсам. Бул каналды өзүм дагы абдан жакшы көрүп, катталып көрүп калам. Каро өзүнүн видеосунда жөн эле теорияны түшүндүрбөйт. Ал ар кандай жашоодогу кырдаалдарды юмор катары көрсөтүп, ошол убакта ошол ситуацияда кандай сөздөрдү колдонсо болот сүрөттөп берет. Төртүнчү канал Pensando en Inglés, эгерде туура айтсам. Бул каналдын дагы өзгөчөлүгү бул англис тилинин күнүмдүк жашоодогу колдонулушун көрсөтөт. Бул жерде мугалим өзү үйүн жыйнап жатып, тамак жасап жатып, дүкөнгө бара жатып, ошол жердеги сөздөрдү айтып кетип жана түшүндүрө берет. Чагылдырып да берет, түшүндүрүп да, сүйлөп да, колдонулушунун баарын көрсөтүп берет. Демек мындай формат аркылуу сөздөрдү жаттап калуу, эстеп калуу абдан жеңил болот. Бешинчи канал IELTS Advantage. Эгер IELTS сынагына даярданып жатсаңыздар, бул канал сөзсүз керек. Мага эң жакканы бул каналда алардын да вебсайты бар. Бир бөлүгү гана жөнүндө эмес, speaking, writing, reading, listening боюнча эң деталдаштырылган маалыматтар абдан көп. Бул сайтта эң жогорку балл алган жазуу эсселер, жанагы mock тест, speaking тесттерди көрүп чыксаңар болот. Мисалы, speaking боюнча 7-0 баллга кантип жооп бериш керек, 6-5 баллга кантип жооп бериш керек жана башка. Алтынчы канал Арианита Ла Гринга же Ла Гринжа. Бул каналды мен өзүмдүн сабактарыма да көп колдонам. Бул жерде дагы кафеде, көчөдө, банкта, дүкөндө же жөн эле сейилдеп жүрүп англисче сүйлөп, ошол эле убакта жаңы сөздөрдү контексттин ичинде үйрөтүп кеткенге аракет кылат. Видеосунда баардыгы көрүнүктүү, түшүнүктүү болгондуктан англис тилинде, толугу менен англис тилинде алып барса дагы жаңы баштагандарга дагы түшүнүктүү болот деп ойлойм. Жетинчи канал Learn English with Bob the Canadian. Боб бул канадалык мугалим. Аба ырайын кантип айтыш керек, жумушка баратканда кантип жооп бериш керек, кафеге барганда кантип заказ кылып бериш керек. Өзү ошол эле убакта чыныгы жашоодо кафеге барып, заказ кылып, ошол сөздөрдү колдонуп жана астына субтитр кылып көрсөтүп берет. Ошондуктан анын видеолорун көрүп жатканда өзүңдү кадимкидей ошол сүйлөшүүнүн ичинде жүрүп жаткандай сезесиңер. Сегизинчи канал Lingua Marina. Көпчүлүгүңөр бул каналды билсеңер керек. Айрыкча мурдагы видеолорун көп сунуштайт элем. Бул каналда Марина орус кызы Америкага кантип көчүп барып, кантип өзү англис тилин кантип үйрөнгөнү, кандай каталарды кетиргени жана өзүнө жардам берген ыкмалар тууралуу көп бөлүшөт. Англис тили гана эмес, мотивация же өз алдынча үйрөнүү боюнча да кеңештер керек болсо, сөзсүз көрүп чыккыла. Тогузунчу канал Veronica's Language Diaries. Эгер силердин деңгээлиңер intermediate же ушуну intermediate'тан өйдө болсо, бул канал сиздерге сөзсүз жагат деп ойлойм. Бул каналды Вероника же Вероника орус кызы толугу менен каналды англис тилинде алып барат. Мага жакканы, ал жөн гана англис тили боюнча айта бербейт. Ал өзүнүн тил үйрөнүү тажрыйбасын, кайсы методика ал үчүн иштеди, китептер, жашоо, адаттар жана башка кызыктуу темалар жөнүндө англис тилинде айтып берет. Англис тилинде сүйлөгөнү дагы абдан так, түшүнүктүү. Ал эми акыркы сунуштай турган канал бул Skyeng. Skyeng бул онлайн англис тили мектебинин YouTube каналы. Если что, бул жерде реклама жок эч кандай. Бул каналда негизги басым грамматикага эмес,
Тескерисинче күнүмдүк жашоодогу колдонулган пайдалуу сөз айкаштар жөнүндө, кызыктуу англис тилиндеги фактылар жөнүндө, сөздөрдүн айырмачылыктары жана табигый сүйлөөдөгү керектүү колдонулган фразалар тууралуу кыска жана кызыктуу видеолорду чыгарышат. Кээде болгону 5-10 мүнөттүк видеодон эле бир топ нерсени үйрөнүп алсаңар болот. Эгер силер дагы пайдалуу каналдарды билсеңер же колдонуп келсеңер, комментарийге жазып кеткиле. Балким кийинки подборкада силер сунуштап кеткен каналдарды да кошуп чыгарам. Көргөнүңүздөргө рахмат.